Азыр көкбөрү бир аз кыйын болуп калбоду, анткени ийгиликке жетиш үчүн командалар топ мисалы жогорку лиганын командалары мисалы Норузга чейин дагы көп бар. Бирок бир ай эрте менен 13 февралда даярдыктарын баштайт атайын. Сиз убакта ошондой мелдешке даярданалы деп мындай бир айлап же жок дегенде 1-2 жумалык даярдыктар болчу беле? Таш булак боюнчабы? Жок, негизи сиздердин убагыңыздардачы, бөлүү кезинде. Бөлүү убагында кат болчу. Бөлүү убагында тренировканы көрсөңөр ыйламаксыңар го дейм. Анда кат болчу. Жана айтып өткөндөй, Касымбек байкебиз тренировка кылдырганда мен милицияда иштеп калып бияктан весин набирать этип алам барчымын да. Барсаң эле тигилер зыңкыйып бүт эле айла жүргөндөрдү ат минип чөп чар ташып тиги болуп жүргөндөр ал табында да. Барсам сен вес сыргыч керек деп анан жерде талай кыйынчылыктарды көрдүк. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500+ ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Кандай машыгуулар болчу? Ат үстүндө же физикалыкпы? Ат үстүндө да болчу, физикалык дагы машыгуулар болчу. Колуңан колтогон дашты берип коюп туруп анан жөнөйт. Өзү дагы биз менен басып барчу да, тренировка кылдырып. Бизде Көккөл деген жер бар, ошо жерге кички Көккөл, чоң Көккөл деген бар, ошо чоң Көккөлгө чейин бүгүн барабыз дегенде өлүм болчу мен үчүн. Жана бизде айылда ат сууткан круг бар, 2,5 километр бир эмеси. 2200 бир кругу. Ошол жерде 2 жол чуркайсың дагы, анан кийин жана тоону көздөй кетесиң. Анан эң артында менмин да. Чуркаган жаман көрчүмүн негизичи. Мындай оор көтөргөн жагынан вообще эметчү эмесмин да, мындай коркчу эмесмин. Чуркаган жагы азап болчу мен үчүн, вес куучу. Ошо айга мен жанымда эле жүрчү постоянно, болчу балам, болчу, чуркап койчу бизге деп элечи. Анан чоң таштарды мындайдан карамат коттун, мээлери тырышып калыптырчы, эмелеринчи, билектеринчи. Анан колдору ташты көргөндөн кийин кайра бир топко чейин жумулбайт да. Балдар эле күлө берет. Сен эртерээк келсең болот тренировкага депчи, кээде жумуштан кечирээк барып каласың да, бир 5 күн, 10 күн кечирээк барып калсаң эле тигилер чала берет да, кел атасың, эмне болдуң депчи, эмне болду? Сен жок шеп биякта бизди жайлап атат депчи. Барсаң эле бүттү, тигилер кадимкидей салып коет да. Шеп жалаң мен менен тиги эметип калчу да. Персональный тренировка кылчу да мен мененчи. Ошондой да күндөр өттү. Азыркы учурда мына улак көрүп каласызбы негизи? Азыркы Көкбөрүнүн оюнунун деңгээлине кандай баа бересиздер? Оюнчуларга кандай баа бересиз? Азыр улакты барып көрүп турабыз. Улакты барып көрөм. Азыркы деңгээл өтө курч. Жана айтып өткөндөй, мурунку биз минген аттарды азыркы улакчыларга берсе, көп улак тартмак эмес. Азыр ушул команданын жетекчисинин баары кан кууп калбады. Аттардын канын кууп, кайсы линиядан бул, кайсы аттын баласы, скорусу кандай, бунун защитасы кандай деп аттардын баары азыр илгелип тандалып калбады. Азыр оюндун темпи өтө курч. Биздин маалда чыга коюп кетип, анан кийин андай деген жок болчу. Чыгылып калсаң ошо тиги карама каршы ойноп аткан командада атыңды армап берип, чуга калып бутуң жүзүң илинип калса чыгарып коюп, азыр болсо атайлап барып урдуруп жерге чүрүп салышпай. Жерге үчө калып да таш менен уруп атышпай биринчи. Андай жок болот. Мисалы биз улак тартып бүтчүбүз, анан улак тартып бүткөндөн кийин бир командадай болуп эле баары саттары сый салып келип бакылдашып отуруп, чай ичип бакылдашып тургандай болуп эле. Көп мисалы биягы Токмоктун балдары, Таластын балдары, Оштон балдары келчи, Оштон Тапа деген аксакал бар болчу, Жандар деген бала бар болчу, Торот менен. Мырзабек балбан деп коебуз, Бакыт балбан, ушулардын баары менен бир туугандайбыз да. Наамат деген бир байке бар болчу аксакал, ал бакылдап катуу сүйлөчү. Ошондой тартчубуз негизи.